Рахмат. Биринчи беринен ачсаңыздар, урматтуу жетекчи. Ошо чет өлкөдөгү жашаган диаспора деген биринчи беринен экинчи пунктунда диаспоралар жөнүндө силер этникалык жактан тиешелүү болсо деп белгилептирсиңер да, бирок Кыргызстандан кеткен башка улуттар, орустар болобу, дунгандар, дагы башка казактар, башка бирок кыргызстандыктар болсо, аларга тиешеси жокпу бул мыйзам? Урматтуу Элвира Жаргалбековна, албетте бул биринчи иретте биздин мурунку берден жарандыктан чыккан мекендештерибизге тиешелүү бардыгына эле. Этническая общность деп поруччасына карасаңыздар, бул жалаң гана кыргыздар эмес, туурабы? Башка улуттар да келет. Биздин мекендештер деп жазып белгилейбиз, туурабы? Туура. Все, рахмат, ушуну тактап. Анан экинчисинен үчүнчү беренеде ушул эле түшүнүктөр менен кыскарттырсыздар да. Ошондо башка паспорту бар болсо, бирок түбү кыргызстандык болсо, ага биз жардам бербейбиз деген мындай мааниде таризде жазылыптыр да. Эгер кыргыз паспорту бар болсо жардам беребиз. Бирок кыргыз болуп алып башка канча миллион биздин жарандарыбыз Орус Федерациясына жүрүшөт да. Ага биз жардам бербейбиз деген сөз ошол түшүнүктөдө, туурабы? Эми сөздү ачык кылып мындай белгилеш керек да. Орус паспортун алып алсаңар, жарандыгын алып алсаңар, бизге мындай кыргызстандыкмын, мекендешмин деп кайрылбаңыздар деген мааниде жазып атабыз. Туурабы? Урматтуу Элвира Жаргалбековна, биз бар ошол бөлөк жарандыкты алса дагы биз жардам бергенге укуктуубуз. Бул жерде андай түшүнүк жок, Элвира Жаргалбековна. Жок, жазылып туруп, үчүнчү беренеде тактап карасаңыздар, пункттарында 1, 2, 3, 4, 5 эмнеге кыскарттыңыздар деп сурап атканым ошол болчу да. Ошентип кыскартып коюптурсуздар да. Ооба, үчүнчү берененин бул принциптерин эле биринчиге котордук. Биринчи беренени карасаңыз, бул баягы мекендештердин принциптерин тактоо үчүн эле биринчиге котордук. Үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, алтынчы, жетинчи подпунктчаларды алып салдык да. Мекендештер деп жалпы сөз менен анда белгиледик, туурабы? Ошон үчүн кыскартылды. Туура. Рахмат. Дагы айтып кете турган нерсе, Орус Федерациясында эми такыр кылмышкерлер жөнүндө сөз эмес, биринчи жолу барган жаш балдар, кыздарыбыз көбүнчө жанакы наркотик менен кармалгандар көп деп ата-энелери бизге бүт депутаттарга кайрылды болуш керек. Бул жерде отырган бүт депутаттарда каттар келип жатат болуш керек деп ойлойм. Ошолорду экстрадиция кылып Кыргызстанга алып келип, Кыргызстандын өз мекени да ошол жактан кандай жардам бере алабыз деген суроого жооп бере аласыздарбы? Же буну мен башкы прокуратура менен такташ керекминби? Албетте тиешелүү органдар менен биргеликте иш алып барабыз. Элвира Жаргалбековна, азыркы күндө мына өткөн 5-ші күнү биздин министрликтин ошол өкүлчүлүгү ачылды, официалдуу түрдө ачылышы да болду. Буйрусо ошол азыркы убакта 9 кызматкерибиз ушундай көйгөйлүү маселелерди биздин мекендештер, биздин бир туугандарга ошо жардам берүү боюнча иштерди алып барышат. Кошуп коесузбу мага, 10 секунд кошуп коюңуздар. Рахмат. Алмаз Акунжанович, ушул боюнча мекендештерден абдан көп кайрылуулар келип атат, депутаттардын баарына келип атат болуш керек, электрондук мындайда түрдө, сөзсүз түрдө ушу биринчи жолу кесилип кетип аткан биздин жаш жарандар, мекендештердин тагдырына балты чаппайлы да ошол жактан же экстрадиция кылабызбы, жардам берели деген чоң сураныч болуп атат да, көңүл буруп коюңуздарчы.